Эне Сай конушунун тургундары конушубузга кирген канализация боюнча чогулуп атабыз. Анткени биздин канализациябыз 5 жылдан бери бүтпөй атып, быйыл ишке кирди. Ошон үчүн биз өтө кубанычта болуп тургундар менен чогуу биргеликте бир чет ачылышы кылалы деп, бир чети бата кылып канализациябыз жакшы иштеп, кийинки муундарыбызга жакшы кызмат кылып берсин деп ошон үчүн чогулуп атабыз. Маанай кандай? Бүгүнкү маанайы жакшы. Мына сиздер көрүп аткандай жаштарыбыз баары өздөрүнүн кийин ушу балдарга калаарын билишип, өздөрү жардам беришип, мына божейлерин тигишип, сахналарын даярдашып, өздөрү аракет кылып, жаштарыбыз чуркап жүрөт. Маанайыбыз жакшы. Мына буюрса аксакалдарыбыз дагы келишти, конуш тургундар да келип атышат. Буюрса жакшы маанайда өткөрөбүз деген ойдобуз. Анда эмесе, тоюңар той кылынсын, канализацияңар кут болсун. Рахмат. Менин аты жөнүм Алымсейит Отонбаев. Эне Сай конушунун 5-көчөсүнүн тургунумун. Бүгүн биздин конушубузда чоң майрам болуп атат. Көптөн бери күткөн, артынан чуркап жүргөн канализациябыздын бүгүн ачылышы болуп атат. Биз Эне Сай конуштары менен өзүмдүн атымдан чын жүрөктөн куттуктап коеюн. Анан ушундай ынтымак бар жерде ырыс бар деген дагы көп жакшылыктарга алдыбызда көп жакшылыктар күтүп турат. Ошонун баарына жетишибиз керек. Ал үчүн биз ынтымактуу, бирдиктүү болушубуз керек. Эми алдыда эртең да биз газ керет болуш керек. Аны да ушинтип байрамдайбыз. Ушинтип жакшылыкты акырындап ынтымак менен гана жетебиз. Ошон үчүн ынтымакты бекем сакташ керек. Жаңы жыл жакшы жылдардан болуп берсин. Баардыгыбызга, кыргыз элине полностью баардыгыбызга, Эне Сайга дагы, кыргыз элине дагы, бүт элдерине да жакшылыктарды каалайбыз. Жаңы жыл куттуу болсун, жакшы жылдан болуп берсин бизге. Токчулуктун жылы болуп берсин, жакшылыктардын жылы болсун. Чоң рахмат, сиздерге ийгилик каалайм. Мен Оразалиев Асан Сыдыкович. Эне Сай конушунда жашаганыма уже 89-жылдар илгери берилген убакытта Сайыбыздагы эле ушул жактан жер алдык эле. Ошол жерден эди мына Кудай буйруса бала чакалар чоңоюп, небелери, чөбөлөрдү көрүп атабыз. Эне Сай конушунан эле бизде деле көп жетишкендиктер болуп атат. Кудай жакшы, Кудайым бар жакшы, суубуз бар, светибиз бар. Эми ушул канализацияны киргиздик эле. Ушул канализациянын окончаниясы болуп, мына буюрса бүгүн уже бүтүп, мына ачылышы болуп атат Эне Сай конушунда. Ушуга бизге мына депутат Салымбековдун көп жардамы, ошонун аркасынын жардамы менен ушул канализация бизге келди деп айтсам деле мен уялбай эле айтам ошончу. Ушул кишинин артынан, Салымбек Жомеевдин артынан ушу Эне Сай конушуна канализация келди. Кудай буйруса бүттү. Мына бүгүн ачылыш болуп атат. Бир 2-3 күндө уже водоканал өзүнүн балансына алды. Эми 1-2 күндө уже кое берилип, эл дагы шаардын деңгээлине жетип, хотя биз село ушул районго карасак дагы эми шаардын деңгээлине жетип,
канализациялуу болуп калат болуп калдык. Биз аябай азыр элибиз ушундай сүйүнүчтүү болуп атабыз. Эмне болсо, мындан ары деле ошо жаман эчтеке жок, жакшы. Кудайга шүгүр. Кудайга шүгүр, азыркы биздин президентибиз дагы Кудай буюрса аябай жакшы иштеп атат. Мына 3 жылдын ичинде эл деле өзү сезип атат, сонун нерселер курулуп, эмне деген немелер жасалып атат. Кудайга шүгүр. Сан билан тынчтык болсун биздин элибизде. Саламатсыздар, Эне Сай конушунун тургундары. Мына бүгүн бир элдин көңүлү ачылып, Эне Сайдын бир жакшылыгы болуп атат. Канализациябыз бүтүп, канализациябыз иштеп атат. Буюрса жакшы. Ушул мен Жылкычман Ишембай Санакулович. Ушу Эне Сайды алганда биринчи келген жигиттерден болом. Ошондо бул жерге келгенде 30 элек касыр мына 60ка келип атабыз. Улам өкмөт алмашып, уйгу-туйгу болуп атат эми. Кудайга шүгүр. Баары ордуна келип, Ажобузга, Садыр Нургозовичке, Ташиевке баарына рахмат. Өзгөчө биздин депутат Салымбеков Жумабек ушу жаш кезинде ушул жерге келдилер. Бизге Эне Сайга жардамдары көп тийип атат. Жолубуз бүттү. Бул тегинде Орхон деп жолубуз бүттү. Эми канализациябыз бүтүп, сүйүнүп турган убагыбыз. Ушу Эне Сайдын элин ушу майрамы менен куттуктап, элдин баары сүйүнүчтүү болуп атат. Бул өзүнчө эле бир сүйүнүч экен. Жаңы жылдын астында бизге подарка болду. Баарыңыздарды куттуктайм. Аман болушчу, агарып көгөрүп, балдарыбыз чоңоюп өсө берсин. Анан дагы бир көйгөйүбүз бар, стадион деген. Балдарга ошо жерди кармап туруп атабыз. Ошо көйгөйүбүз чечилип калса, андан жакшы болот эле. Урматтуу Садыр Нургозович, урматтуу Ташиевич, ушу бизде бир Эне Сайдын стадиону деген көйгөйүбүз бар. Ошо чечилип калса да жакшы болот эле. Сурандарыбыз, рахмат барыңыздарга. Бүгүн бизде Эне Сай конушунда ушундай кубанычтуу күндөрдүн бири болуп, ушу маараке өтүп жатат. Биздин Эне Сай конушунда көптөн күткөн, ушунчалык чоң эмгектер менен бүткөн канализациябыз ишке кирип, ошонун ачылышын майрамдап турабыз. Кудай буюрса, эли журтубуз, тургундардын көптөн күткөн үмүтү акталып, абдан көп зор эмгектерди жумшоо менен канализациябыз бүттү. Эми ушу канализациянын жашоочулардын, тургундардын ишенимдүү, жакшы иштеп кетишине тилектешмин. Бул дагы болсо ушул Эне Сайдын тургундарынын жашоо шартынын жакшырышына болуп атат. Ошо жол ачык болуп, жакшы иштеп кетсин. Эне Сай элине жалпы ден соолук каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Буга бизге жардамдашкан жогорку кеңештин депутаты Салымбеков Жумабек Мамытбаевичтин да эмгеги зор. Квартальный активисттердин да эмгектери зор. Ушундай зор иштер бүтүп атат буюрса. Здравствуйте, уважаемые жители города Бишкек. Мы маленький жилмассив Эне Сай, который существует с 1989 года. Празднуем сегодня очень хороший день. За этот период существования нашего жилмассива у нас доходят городские коммуникации. То есть, наконец-то мы дождались ввод нашей канализационной системы. Поэтому мы благодарны нашему квартальному Лазым, потом также депутату Салымбекову большая благодарность, что он поддержал нас, понял нас, везде нам помогал. И всех жителей жилмассива Эне Сай я тоже поздравляю, что наконец-то и мы как город будем жить и существовать в нашем маленьком жилмассиве Эне Сай. Саламатсыздарбы, мен Эне Сай конушунун тургуну Абдыкалыкова Шааркан. Бүгүн жакшы иш-чара болуп атат бизде.
айылдык администрация тарабынан, жергиликтүү депутаттарыбыз тарабынан көптөн бери чечилбей келген канализация бүгүн ишке кирип атат. Биз аябай кубанычтабыз. Мынакей күндүн суугуна карабай, кыштын келип калганына карабай бул жерде жүгүрүп жүргөн биздин кыздарыбыз Оторова Лазымга, Үкүева Нургүлгө терең ыраазычылык билдиребиз. Биз аябай кубанычтабыз. Ушундай элибиздин көйгөйлүү маселелерин чечип чуркап жүргөн кыздарыбызга. Жакшы болмок сиздерге биринчи түшүндүрүп айтып берейинби тияктандагы. Так элдер айтып бератпайбы, канализация иштебейт экен анан эмне экен деп. Алар деген 600 кишиге моундай эле турба, ошол эле болот экен бизге. Анткени ал турбадан кечке бир жерге турбайт, улам суу кете берет экен, айдап кете берет экен ал улам эле. Ошон үчүн сарсана болбогула. Мына бияктын канализация иштеп атат, азыр уруксат берсе кирип көрөсүздөр. Бербесе кирмей жок ичине. Мунун ичине деген эже азыр. Могу 3 көчө немелерчи. Суулар келип куюлат дагы, анан насос менен тияка айдап, жакшынакай иштеп атат буюрса. Жакшы, биякта 4 охранник иштеп атат азыр. 4 смен менен турушат. 4 күндө бирден. Анан могу жердеги люк түшүп кетти деп буга сарсана болбойбу, булар садиктики. Бул канализацияга эч кандай тиешеси жок. Ошон түшүндүрмө бербесем, сиздер ар кандай ойлоп сарсана болуп атат. 5 жылдан бери, 19-жылдан бери башталып бүтпөй аткан себеби 19-20 билесиздер пандемия болуп калды. Ошолдон анан 2 жылыбызды аны билесиңер да түшүнбөчүлүктөр болуп ортодон. Баягы тиги Алматинский кошулуп алды, анан Оркон кошулуп алды деген туура эмес маалыматтардын негизинде дагы 2 жыл кармалып калды. Же болбосо канализациябыз небагы эле бүтмөк. Анан ошонун баарын тиги жокко чыгарып, законный кылып туруп, мына быйыл баары иштеп 5-6 ай болду иштеп атат. Эми документиңерди буюрса мен бүтүрүп атам, архитектура бүттү. Эми чекесинен кошула бериңиздер, ана водоканалдыкын мен параллельно бүтүрө берем. Ошол канализация боюнча сурооңуздар болсо бериңиздер, чоңдор келгиче сүйлөшүп алалы. Анан жанагы туура эмес маалыматтар кетип атыптыр, эне сайда иштебейт экен, анан турбасы жарык экен, анан насос үйлөбөйт экен дегендерге ишенбегиле. Өкмөттүн деле эки башы жок. Азыр канализация бузулса, водоканал оңдоп берет. Водоканалдын балансына өткөн. Эч кандай сиздердин башыңыздар оорубайт. Силер үйгө киргизип кошуп алып иштете бериңер. Анткени водоканал азыр суу бар. Бузулса кандай болуп атат? Водоканал оңдоп берет да, чынбы? Центральныйдан бузулса. Буну дагы водоканал келип оңдоп берет өздөрүнүн балансында. Өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн водоканал оңдоп берет. Ошон үчүн сарсана болбогула дегеле канализация. Бул бүттү. Эмдиги жылы январдан баштап буюрса газга киришебиз да, анан газды бүтүрүп алабыз. Чуралар болсо бериңиздер, жок берген белат? Водоканал толук уруксат берилгенби? Водоканал иштеп атыптыр. Бергенби иштеп? Жок, водоканалдан мына архитектураныкын бүтүрдүм мен документтерди. 11-20-ныкына чейин депчи. Анан алар деген архитектурага барсам баары эле чоң эле сай, чоң бүтүргүлө деп мына Нургүл чуркап жүрүп архитектураныкын тиги бирден онго чейинки Нургүл бүтүрдү. Ишыл архитектура жагына камсанабагыла дагы эми силер киргизе берсеңер мен водоканалга барып. Жок, водоканал толук мойнуна алды. Иштей бергиле алат. Алган баланс. Алат, водоканал балансына өткөн не. Ошон үчүн сарсана болбой эле иштете бергиле. Уклонуңар деле туура. Кире бергиле. Дагы еще мындай вопрос. Кимге уклондору келбесе, мисалычы, азыр система бар. Үйдүн ичинен насос коюп койсоңор, ошо насос менен кете берет экен, без уклонна. Ошону билип алгыла, аны жана сантехника саткан жерде ошону информация алсаңар болот. Поэтому уклон түшпөй калды, биз кирбейбиз деген сөз болбосун. Үйдүн жанына эме жанагында насос коюп коет экен, ошол айдайт экен. Нет никакой проблемы. Ошону билип алгыла да.
Дагы бир жолу айтам, биякта дагы суроолор болуп атат. Канализация азыр иштеп атат. Насосубуз үйлөп атат. Жакшыракай 4 охранник иштеп карап атат. Булар өкмөттөн зарплата алып атат. Geçeyip kalgasınız mı? Törtü var ki. Төртөө жетишет. Бирөө биздин эне сайылык 5-көчөдө иштеген дайыр деген балабыз. Анан муну каякта жүрдүңүздөр? Өзүңүз эле иштеп кайрадан. Алат деп акырындык менен болот деп. Баары акырындык менен болот. Сабыр кылып канча күттүк эми ушуну. Анан иште деген бүттү эми. Nasıl? O dağılı düşüne almayı tattı değil. Kasır danını veremeye da istep atattı. Dokumentleri bütköndür koşulu öğretti. Dokumentleri bütköndür koşulup ayda atattı. Ооба, айдап атат. Olmuyor seni istep atattı. İstep atat. İstep atattı. Бүштүлү эме кошулгула дегендерим шарты барлар кошулду, иштеп атат. Мына бияктан азыр дагы эме келсе, айтып бер дейин десе водоканал келбей атпайбы? Yine oğlu atattı. Жанагы зам акимдин атайын чакырган бүгүн Рустам Масаралиевичти. Анан мэр задание берип, могу айбезде иштеп атыштыр, ошон үчүн келбей калды. Ошол бала айтып берген бүт баарын дагычы. Анан мага ишенбесеңер дагы андан чоңураагына да ишенбейсиңер. Эми көзүм менен көрүп атам, билип атам, аралашып атам, ошончо силерге маалымат жеткирип атам да. Ошон үчүн камсанабай эле кошула бергиле. Кошула бергиле. Документи болсо чекесинен бүтүрүп атабыз. Документти оптон бүтүргөн оңой экен да, ошон үчүн баарыбыз оптон өткөрүп атпайбыз. Анан түшүндүрүп коебуз. Кандай төлөнөт? Төлөнөт? Канализациябы? Эми канализация төлөнгөн жагын аны деген баары киргенде булуй кирди деп айтып берем да, водоканалды сууга кошуп коет деп атат. Аны дагы тактап туруп анан туура маалымат берем силерге. Мен уже жанагы по поводу расценок айтайын деп атам да. Да. Аякта кече күнү водоканалда болдум. Аякта өзүнүн тарификациясы бар экен. Мисалы канча үйдө канча адам жашайт, мисалы жанагы квитанция бизге келип атпайбы суу боюнчачы? Мисалы 2 адам прописаны, 3 адам прописаны. Канча суу кирет, ошончо сток дагы болот. Сточный воду дейт экен. Ошо сточный водага ар бир адамга төлөнөт экен. Мен аны, если хотите, вторник, среда күнү маалымат берем силерге. Канча сомдон? Ну, приблизительно ар бир үйдөн, если за одного человека где-то по 500 сомов болот экен. Это я вам грубо говорю. А во вторник я вам точно все могу сказать, канча мнеден болот. Yanında bir вопрос мындайда. Лучший вариант чөчүк салсаңар. Чөчүк салсаңар, ар бир кубка 10 сом 30 тиен төлөйсүңөр. Киши башына төлөсөңөр 5 сом болуп кетет. А кубка 100 чака. Bir kup 100 чака десе берет да. Ошондо силер 10 сом 30 сом төлөп коесуңар. Ошондо счетчик боюнча. Счетчик боюнча. Вот Байке тура айтып атат. Ошону билип алыңар да анан водоканалга выгодно киши башына алганга. А бизге выгодно счетчик койгонго. Счетчик койло пломбаны басып коет, болду бир айда немеке айтып коесуңар, мынча болду деп. Значит, bir kişi 3 çaka koldansa deleyin anayın köpüs 2 kup keter, 3 kup keter. Bunday gördüңөр mü aytakan? Azrede vodokanal kişi başına ezeptese kımmat bolup kaladi. Значит, bir uyda 5 kişi olsa oylanan başta 2000-3000 TL ötmesinler. Bir uyda 5 kişi olsa sizler 100 сом төлөп каласыңар. Мына мен силерге информация Ошону билип алыңар да. Эгер силер просто түшүнбөй атасыңар. Чуть-чуть мындай непонятно болду. Мен счетчик койдурдум. Уже 2 айдан бери мына гостиницама койдум. Менде 10 комната бар да. Бирок 10 комнатанын толугу эмес, 6 комнатасы иштеп атат. Ошондо мына 1 айда 38 куб. 38 кубтан мына 10 сомго эметсеңер, көбөйтсөңөр. А силер мисалы ар бириңерге бир адамга 110-111 сом төлөп атасыңар. Поэтому если кимге керек болсо мен айтам, кандай счетчик алыш керек, не алыш керек, потому что любой счетчик болбойт. Эшикте болгон аякта обязательно
определенный счетчик болот экен. Ана водоканал любой баланска албайт экен счетчикти. Именно ошол фирманыкын алат экен. Если кимге керек болсо, келгиле мен айтып берем. Кандай эмне болуш керек, Ошону эсиңерге салып алгылаңар. Ошону ойлонуп Konsertler var. Anca soğuduğunu. Eseptebeysinger. Yok, su menен ошолду биржеп. Ойбой. Konsertler var mı? Андай кетип атат, анычы. Eseptebeysin, негизичи. Мисалы менчи. Кемпирим экөөбүз сөз басылды. Мүмкүн кемпирим менен ажырашып алам дагы, мен отдельно жашайм деп койсом деле болот. Орустар илгери там алгандай да. Квартираны эсептебейсиңер, канча суу кетип атат. Жок, квартиранттар эме. Информация берейин деп атам. Квартиранттар булар коммерческий ба менен эсептешет, байке. Коммерческий ба менен кетет. Сиз не переживайте. Азыр мисалы кимде документ бар болсо, Мисалы мен өсүмкүн эсептеп атам. Нургүл, азыр бир мүнөт. Өткөндөчү чогулуш болгон, мен атайын ушуну 14-көчөдөн чогулуш кылгам. Негизин айтам. Анан ошондо келбей алгандар да болгон. Суу боюнча жерде. Канча суу кетип атат. Alo. Суу боюнча, ушу боюнча болгон. Анткени деген мага тургундардын баары айтып атат. 110 сом болуп кетти деп. переживать этпеңиз. Анан ошондо эле айтылган водоканалдан. Насос эмне жанагы. Счетчик койгула деп. Ооба, койгула. Ай. Койгула элде. Мындайда Арзан болот, аябай арзан болот. суу, мисалы квартирант деп судун чекесинде квартиранттар сөз жок. Судун чекесине жазылбайт квартирант. Барлык адам койсоң, сен туура сөз сүйлөбөйсүң. Туура сөз сүйлөчү. Sen үйүң үчөчү коюп ал, сенсиң ойдойт. Сен квартирант эчке эсептебейт. Ал только үчөчү эсептеп берет. Канча суу кетти ошол эле. Канализацияга ошол суу канча кетти, канча чыгаша болду ошол эле. Суу көзүн жетелет, дагы көзүн жетелет. Счетчик коюш керек экен да. Ошо данныйын айтасың, кайсы насос коюш керек. Полип үчөчү, топ үчөчү. Кайсы насос коюш керек ошону айтсаң, ошону койсок. Насос точно билбейм, бирок бар анда насос. Мен билип берейин. Ким сатат андай насос, бааларын билип берейин, айтайын. Хорошо. Ал не проблема. Счетчикке расчет чыгарттыңызбы? Кайсы счетчик? Коярды айтсаңар ки водоканалдан балдар бар. Счетчик Бияка койгондо келген балдар коюп берет. счетчиктер мындай да. Аякта сколько, смотря сколько на человек, сколько воды потребления Там было. мындай да, бул счетчик койгондун жолу бар да. Сиз счетчик койдуш үчүн биринчи барып архитектурадан расчетный счет чыгарасыз да. Жок, жок. Мен өзүм Бир айга сиздин үй бүлөңүз канча куб жагат. Алар эсептеп берет, мынча киши десеңизчи. Анан ошого төлөйсүз. Ал кымбат. Например, 5 куб беле 100 000 сом ушундай. Жок, коммерческий Беш ба, куптан, коммерческий ба 15 сомдон экен. Для жителей 10 сомов экен. Аны мен уже билдим. Сиз башка нерсени айтып атасыз. 10-30 это, ну 11 сомов, грубо говоря. А 15 кубка да, кубка. Кубка. Жок, туура. Ошол нерсе, сиз эми частный порядка алдыңыз да, мен ошону Мен частный порядке. Частный порядка Инженерный нагрузка болду, баарыны ошолорду эсептеп бекен. Кассага канча төлөдүңүз дейм го разрешение. Меники баары айтып атпайбы 15 000 сом болду. Баарына 15 000 сом. Коммерческий кымбат да? Коммерческий ал мен азыр жылуу үйгө киргиздим да. Жылуу үй. Жок, мен мындай эле кылдым. 5000 үчөчү сатып келдим, койдурдум. Бул мен да 5 000 алдым. Тигини мен чакырдым деди водоканалдан. Пулың басып кетти болду. Анда проблема жок экен. Проблема жок. Коммерческий бөлөкчү экен. Счетчиктер Баняны Коммерческий алып келип турдум. для частных домов максимум. Эгер өзүң койдуруп туруп эле, койдуруп коюп эле пулың басып кетип калат. А там эти переход можно сделать. 25 Меники мисалы 20 труба, мен 20 труба. Водоканалдан бүгүн. Бул кийин представление келесиңер. Урматтуу биздин Эре Сай коюшунун тургундары мына бизге келди. Досалиев Элмир Акуналиевич депутатыбыз. Азыр ошо депутатыбыз менен биргеликте бир жерден лентабызды кесип алалы, канализациясын, насостун. Андан кийин тияка барып иш чарабызды уланталы. Кандай дейсиздер? Келиңиздер эми. Ачык тилде карап кичине кол чаап койуп турбайсыздарбы? Келиңиздер. Келиңиздер эми нам менен баштайлы.
Akçıltoy olsun ya. Akçıltoy oğlum. Yaşlar Bakın bir taşımdasa kaç Ha, vazgeçtim. Sizin de salımız. Düşmeyiz. Bakmamışım. O cebime bayla olay çatayım. Hem de Turgutlar akırın birden girip dert yandan öyle akırın görçüğümüzden. Aralap etmeyin çok. Gözlerin görgüler. Hasan Bey girin ister kara bismillah. Bismillah. Kim ister ha? Мынаки лестница менен спускаться эткен, мынаки ылдый жакта эки насос турат. Чоң насос. Мына элдер бөлгүлө баары иштеп атат. Görmeden çıktılar. İyi, görmeden başka çıktılar ha? Kızık kadar bir kızık kalmadı. Yok, görmeden nasıl olsun şu anda iki. Mahallede anlamıyoruz. Görmüşsünüz ya. Yak takmayın de yaşayıp 4 akran var diye ayıpman mı istemiyorum Allah. Bir şey daha sıra. Arabayı yok, kaçak. Bak, kaçak çıktılar. Ya kaç şükür beyler. Kaç dakika? Kutlu olsun. Yine sayısın istepersin. Akşamlar olsun. Yaşasınlar. Duvarına usulmasın. Takayla usulma istedim. Buraya запасной, да? Buraya все запасной. Только бұл толғын моменттен істейді екен, моторчик все время істейді екен. Да.
сұрақтардан орын алып беріңіздер. Саламатсыздарбы, урматтуу Енесай конушунун жашоочулары, куш келипсиздер, саламатсыздарбы, урматтуу коноктор, жакшы келип алдыңыздарбы. Бүгүнкү биздин канализациябыздын ачылыш майрамы куттуу болсун. Жакшынакай жакшы канализациянын ачылышын кылып атабыз. Өзүңүздөр көрүп алдыңыздар баягыдан бери. Жакшы майрам болуп атат. Ушул майрамыбыз, бүгүнкү майрамыбыз өзүбүзгө куттуу болсун. Дагы бир сере колчоп койсоңуздар. Рахмат. Эми азыр биринчи сөздү биздин мала башчыбыз Отор Лазымга сөз берип коелу. Андан кийин ара. Саламатсыздарбы? Биздин өтө кубанычтуу кечебизге катышуучулары. Мына 5 жылдан бери өтүп жүргөн бүгүн чоң майрам. Канчалаган сөздөрдү уктук, канчалаган сүйүнүчтөр болду дегенде иши кылып акыры жеңдик дагы жакшынакай мына канализациябыз ишке кирди. Эми эмне демекчимин? Ушул канализациябызды канча эмгектери бар мына биздин бүгүн Жумек Мамытбаевич келсе жакшы болмок. Мына бул жерде отурган аксакалдарыбыз өздөрү билет. Канчадан бери ошол Салымбековдун эшигин тешип эле бизге канализация деп жүрүп мына акыры кирдик. Ошо биринчиден ошо Салымбек Жумек Мамытбаевичке өтө ыраазычылыгыбызды билдирип кетели Енесай конушунун атынан. Бул эми биздики эми азыр эмне биз азыр жаштар үчүн деп жаштарга ошо биздин аркабыздан жаштардын жашоо шарты жакшы болсун деп ошого аракет кылып чуркадык. Ошол жаштарыбызга ошо буйруктуу болсун. Ошо канализациябыз, ошо балдарыбыздын небере чөбөрөлөрүбүздүн кызматын кылып берсин. Анан эмне демекчимин дагы Енесай конушунун тургундарына жалпы баарыңарга ден соолук каалайм. Иштеген иштерибизде ийгилик болсун. Ушундай эле биздерге ийгиликтер жарала берсин. Конушубузда жаңылыктар болуп турсун. Эми буюрса канализациябыз бүттү. Эми январда жаңы жылдан баштап бюджеттен акча бөлүнсө газыбыз кирет. Андан кийин анан биз дагы шаар тилиндеги эме бололу депчи. Шаарга кошулуп конуш дегенди макамын алып салып бергиле деген эме сунуштарды да мэрге айткам кат жүзүндө дагы. Ошону киргизип берсе биз дагы шаар болобуз буюрса. Ошол анан бүгүн дагы бизге дагы Эмгек партиясынын лидери келип калыптыр. Досалиев Элбир Акуналиевичке дагы сөз берип койсок. Саламатсыздарбы, Енесай конушунун тургундары. Биринчиден сиздер үчүн, биз үчүн депутаттарга ыйлыктуу жакшы. Станцияңыздар ачылып, канализациябыздар көбүнчө жакшы. Ошону Кудай куткунсун. Мен атым Элбир Досалиев. Биринчиден ошол сиздерге терең таанышып, алдыңызга биз жакшы колдоп, жамандап коебуз. Буюрса ишенимиздерди биз актайбыз. Көп жумуштар жасалып атат. Газ бюджетти талыкпай чуркап атат сиздер үчүн. Буюрса дагы жасала турган жумуштар алдыда көп. Газды айтып атасыз. Бар. Социалдык объективдер бар. Буюрса Эмгек партиясынын депутаттары, Свердлов районунан чыккан депутаттар мен Жаныбек Асанбекович, Султан Жакиев деген жигитибиз азыр жумушка жаңы киришип баштайбыз. Мандаттарды алдык, өткөн жумада ишенимиздерге дагы бир жолу терең алчылык. Жумабек Мамытбаевичтен билесиздер, бүгүн ден соолугуна байланыштуу келе албай калды. Бирок ал киши дагы келип өзүнүн кабылдарын айтып кетти. Бизге кабар берди. Чоң рахмат. Кудай куткунсун. Ушундай жакшылыктарда жолугуп жүрө берели. Рахмат, эми лазым отура берсең болот. Рахмат деп дагы бир сыйра дүркүрөтө кол чаап койбойлубу? Ушул деле калдыңбы? Туура эле чаап койсоңуз жакшы. Дагы биз сөздү биздин аксакалдарыбызга сөз берип коелу. Оразалиев Асан агайга жана Базалиев Аман ага сиздер келип сүйлөп берип койсоңуздар. Келиңиздер. Енесайлыктарга бүгүн Кудай буюрса аябай кубанычтуу күн болот деп мен ойлойм. Себеп дегенде 5 жылдан бери күткөн эмебиз келди. Лазымга сакатын
Силерге да рахмат. Аксакалдар силерге да рахмат. Аксакалдар жей ичип койду деп жүзделе элдер биле менен ага жей ичип. Биз жөн эле баягы аксакалдар жардамыбыздан башка эчтекебиз болгон жок. Топа өзүбүздүн мейилибиз менен лазым менен кошулуп алып мээри келсе мээрге тияка жооп аягы жакшылык менен бүттү буюрса. Мына Енесай конушу деп аталган нерсе биз Енесай микрорайон болсок дегенде тилегибиз бар. Кийинки жаштарга биз эми баарын ким билет канча өмүр калды бизде. Эми кийинки жаштарга ушул стат шаардын статусуна кирип ошондо шаардын статусуна киргенде бизге дагы дивиденд төлөп калынат да кичине. Жакшы болуп калат да мына шаардын статусуна кирип алсак мына канализация келди, газыбыз бар келсе анан биз муну биздин депутаттардан анан сурай баштайбыз. Анан шайлады келген биз алып бербейсиңер деген. Биз эми биягы тактап алалы, анан кийин буларды таптап туралы пока. Анан кийин анан жакшылап булардан сурайбыз да. Буюрса мына азыр өз көзүң менен көрдүңөр, ар кандай ушак чыгып атат, иштебей калды, тыгылып калды, минтип калды дегенчи мына көзүңөр менен көрдүңөр, мына иштеп атат. Азыр кошо эле атат, иштеп атат. Анан аялдар көп тойлоттор ана деген себептен тыгылып калбасын. Эми тамаш тыгылып калбасын деп осторожно карагыла, бу жерде эле турба да, арык эмес. Ошон үчүн мына иштеп атат, өз көзүңөр көрдүңөр. Эми силер информацияны жакшы таркатасыңар, таркаткыла, эле саны кээ көрө албагандар айткыла, айлана иштеп атат, кире бергиле, жүрө бергиле депчи. Мына ошон үчүн айтып атпаймынбы? Давайте ынтымакта бололу. Биздики ынтымактан башка эчтекенин кереги жок. Ынтымакта бололу, баарыбыз. Урушпай, талашпай, ынтымакта жүргөнүбүз жакшы. Элдин баары чын эле канча жылдан бери күткөн нерсе бүгүн ачылып, мына элдин баары маанай ачылып баары кубанып турган кез. Бул өтө эң жакшы. Чындыгында бул жерде баягы чуркап иштеген лазымга канчалык аракеттерин кылды, канча жерге жаман көрүндү, жакшы көрүндү. Бул өзү негизи мындай жерде болбой койбойт. Өзү мындай сөз, акыбетке ушуларын көтөргөн адам бул өзү жакшы адам. Эмне дейбиз эми мына элдин маанайы ушундай эле ачылып, качанда болсо ушу бардыгына катышып, мондай болбой көбүрөөк келип, элдин баары ушул жерде кубаттап турсаңыздар, бул өтө жакшы болот. Биздин эмне каалаганыбыз ушул шаарчабыз жакшы болсо экен, ынтымакта болсо экен, биримдиктүү болсо экен, бир туугандай болуп, баардыгы бирдей болуп турушу эң жакшы болот. Эмне дейбиз? Каалайбыз, жакшылык болсун, качанда болсо тынччылык болсун, элибизге аманчылык болсун. Качанда болсо жакшы катышып туруңуздар. Баарыбыз кубанычтабыз. Азыр тургундардын атынан ишенага бериңиз. Саламатсыздарбы, Енесай конусунун тургандары, байкелер, эжелер, карындаштар. Мына Енесайга 89-жылы келдик эле. Ошондо 39 гасыр 60-тан ашып атабыз. Бүгүн аябай сүйүнүчтүү болуп атат. Канализациябыз бүтүп, кичине бир цивилизациянын четине жеткендей болуп, баарыбыз сүйүнүп отурабыз. Эми канализациябыз токтобой иштеп берсе экен, эми баардык эле жерде жакшылыктар болуп, ушу канализациябыз бүткөндө сүйүнүп атабыз. Дагы бир мына депутатыбыз отурат. Бизде дагы бир сураныч бар да. Стадионубуз бар кичинекей. Ал жерге кысыл китеп чыгып кеткен. Чыгып кетсе да бербей курчап отурабыз да. Ошол жагын карап Салымбеков Жумебек болуп, ошону аракет кылып чыгарып берсеңиздер, андан жакшы болот. Анткени балдар көчөдө, арга жерде туруп насмей чегип атат. Ошол жерде канча бала ойнойт эле. Максатыбыз да ошо да көксөгөн максатыбыз. Куттуктайм, канализациясы кут болсун, ылайым эле. Жылуу жумшак, ынтымакта жашайлы. Талашканыбыз сый болуп эле, аксакалдарга ден соолук, эжелер, апалар баарыбыз ушул жерден агарып көрүп отурабыз. Ылайым эле аман бололу, балдарыбыз ойноп турсун. Рахмат шынында. Эми айымдардан да сүйлөп коелу,
саламатсыңарбы? Мен силерге окшогон эле тургунмун. 8-көчөнүн тургунмун. Атым Нургүл, таанышып алалы. Анан информацияны чукулан жакшы көрөм. Поэтому кандай вопрос болсо, эмне болсо, кайрылсаңыз болот. В любое время я подскажу, кандай эмне кылганы. Анан эми азыр кичине цивилизация жетип жакшы болуп атат. Не болсо дагы городской тип болгон атабыз. Всех поздравляю. Биз дагы эми азыр мына жакшы статуска жеттик да. Жакшы, как нормальный цивилизованный кишилер жашайлы. Все, поздравляю всех, уважаемые жители. Рахмат, рахмат. Бүгүнкү мынакей канчадан бери күтүп аткан канализациябыздын ачылышы болду. Ушу канализациябыз баарыбызга кут болсун. Ушунун бизге кызмат кылсын ушул канализациябыз. Жана ушу канализацияны башын баштап аягына чейин чыккан биздин чоңдорубузга, депутаттарыбызга таазим, лазымга таазим, жана ошо менен кошо чыркап жүргөн аксакалдарга, женсоветтерге баардыгына таазим, и тургундарга дагы баарыбыз аман бололук. Таанысың эми. Эми дагылалы. Азыр кичинекей кыздардын чакан концерттик программабыз бар эле. Баарыңыздарга ошол концерттик программаны тартуулайбыз. Жарың арбалып
Didarың azarlanып, мұңқанып бір ырдадым, бұлбұл құшқа айланып, қино салған қылығын қызғалдақтай бұралып, үн кечке созым обон көкөк болып үн салып, үн салып, үн салып, үн салып. Айыбы жоқ жаралған ажайып көркөмүңө, ашығып ырдадым асыл кечим өзүңө, өчпөс болуп жанасың өртсымал жүрөгүмдө, өзүң гана болсоң дейм өмүрлөшүм өмүрдө, 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 ой өмүрдө. Sorunun içinin bir özüngdü kalayman, tutkunu buldum erkin tuş algan bu jagdaydın. Özüngdü oyloymun, bir özüngdü samayman, taqdırga başım deyip tartıp sende bubayım, bubayım, ey ubayım, oy ubayım. Yerden çığa kalsam, aysım altında jartıp, arzum köçe baksayın, al olup sağa tartıp, ömürdür çığa gelsen, ömür jartıp kandağı, bu sadak bütün boyun sululuğun andağı, andağı, ey andağı, oy andağı, andağı, ey Qaranın nazar bolup, qaygırsam kubansam da, men жалгыз өзүңдүнсем келсе деп кучагыма, сактыртасың күн сайын саргайтып саксанага, арманга топчук турбай алганым бол жанымда, жанымда, ей жанымда, ой жанымда. Жанымда, ей жанымда, ой жанымда. Кол чабуулар болсун. Бизде ушундай жакшынакай эне сайыбызда, биздин өзүбүздүн айылыбызда ушундай жакшынакай таланттуу кыздар өсүп чоңое берсин, тилектешпиз. Азыр дагы бир номер болсун, чыдап бериңиздер. Бир номер, келиңиздер. Азыр сиздерге Жолдошева Жанайым, бул 2-чи Б класста окуйт. Махаббаттың басылбаған, қызыл гүлім açılбаған, барчындығын жашырбаған, қош жүрек ай қошулбаған, мен қайрылып келем бүгін саға қандай шенім күнім, сыйлап берген көз моншағың, көзге түшті сенден нұрым, көз моншағың қолыңдағы, көз моншағың үзіліп тұр, қараған көздеріңі көрмегенде қызығып тұр, маған деген шын көңілім эми кимге бурулуп тур, көз моншогум колуңдагы, көз моншогум үзүлүп тур. Сага жаным чыга албасам, кайгымыңды жеңе албасам, биз кезиккен жерге жаным, сагынган эгел ар качан, жетпедим өзүңдү самап, сүйүпбүз сакталып калат, эми унутуп баратканда, көз мончок эсиме салат, көз мончогум колуңдагы, көз мончогум үзүлүп тур, карагат көздөрүңө көрмөгөндө кызыгып
üzülüptür. Karagap gözlerini görmegende kızıgıp dur. Maga degen çün köngülüm emigimge buruluptur. Göz monçoğum kolumdağı göz monçoğum üzülüptür. Göz monçoğum kolumdağı göz monçoğum üzülüptür. Karagap gözlerini görmegende kızıgıp dur. Maga degen çün köngülüm emigimge buruluptur. Göz monçoğum kolumdağı göz monçoğum üzülüptür. Qanday son nurda o'tadi? Son nurda o'tsa, davr sirib olchab qolingizlar. Ikkinchi mumayba ajemiz.
мен жаман